Бул Достук айыл өкмөтүнүн Достук айылында турган эски имарат 1957-жылы жатакана тибинде курулган. Бирок анда ушул айылдын окуучулары окуп келишкен, билим алып келишкен, башкача айтканда. Эми алар жаңы имаратта, жаңы мектепте билим алышат. Бүгүн анын капсуласы салынды. Бүгүнкү күнгө чейин окуп жаткан имаратыбыз 1957-жылы курулган, типовой эмес, өзү жатакана, общежитияга курулган болчу. 1992-жылы катуу жетүүлөрдөн кийин мурдагы мектептин имараты жараксыз абалга келип калганы байланыштуу ошол жерге көчүрүлгөн. Ал жерде перегородканы алып, студенттер жаткан бөлмөнүн ортосуна бөлүп алып туруп, кеңейтип класс кылганбыз да. Анан ошол чердак түшүп кетпес үчүн ал жерге тегич кылып ортосуна. Бүгүнкү күндө өтө оор, коркунучтуу абалда окуп келатканбыз. Эми мындай кооптонууга негиз жок. Анткени Достук айылында 250 орундуу жаңы мектептин курулушу башталды. Республикалык бюджеттен каржыланган СОС объектинин сметалык баасы 80 миллиондон ашуун. Замирбек Бишалович келип өзү капсуланы салып вада берип кетип атат. Кудай кааласа бул мектептин курулушу тез арада бүтөт деп атат. Биз да ошол көйгөйлүү маселелер чечилип, мектебибиз курулуп калса аябай жакшы болот. Быйылкы жылы ошол президентибиздин жана быйылкы жылы 100 мектеп курулуп берилет деген катарында ушу биздин мектеп да кошулуп калды. Абдан кубанычтабыз. 2 кабаттан турган имарат бардык шарты менен болот. Заманбап жабдуулар менен камсыздалат. Курулуштун сапатына да маани берилүүдө. Силердин балдарга мындайча айтканда бардык шарт түзүлгөн эме болот. Андан сырткары мына ичинде туалеттери болот бул жерде. Анан класстан балдар физкультура сабагына чыгып баратканда спорт залга өтүп баратып, бул жерде баягы душ чыккандан кийин терде курганда балдар душка түшөт. Ичинде туалеттери бар. Кудай кааласа силердин балдарыңарга мындай бардык шарты бар, заманбап компьютерный класстары менен, бардык мебелдери менен ушундай азыркы талапка жооп бере турган эмедеги мектеп курулат. Ал эми ушул эле айылда райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган 50 орундуу мектепке чейинки билим берүү уюму курулууда. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Буга чейин Достук айылында балдар бакчасы болгон эмес. Шамалсай шарчасына, Шамалсай айылына жана Кызыл Туу айылына тарбиялоо үчүн алып барып атышат. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай балдар бакчасына куруу иштери кызуу кетип атат. Жыл сайын окуучулардын саны көбөйгөндүктөн мектеп менен камсыз кылуу маселесине мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулууда. Аймактарда республикалык бюджеттен каржыланып салынып жаткан социалдык объектилер көбөйдү. Эми каржы маселеси үзгүлтүксүз бөлүнүп турса эле, жаңы окуу жылында балдар жаңы мектептерде билим ала башташат. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нуукен району.